Азыркы күндө биздин башка нерселер коркунуч жаратат. Бул сырттан келген душман эмес, танкалар менен, кыргызча айткан темир турпаллар менен келген заман эмес. Азыркы убакта башка коркунучтар жаралып атат. Интернет аркылуу гибридный согуш жаралып атат дейбиз. Душмандын койнуна мультфильм аркылуу кирип кеткен тааныбай калып атабыз. Бизге коркунучтар кино аркылуу келет, тамак аркылуу келет, фастфуд деп атабыз. Музыка аркылуу, адабият аркылуу, психоисторический война деп коебуз. Историяны бурмалап ошондо келтет. Башка мүнөздө коркунучтар. Ушундай коркунучтарга биздин жаңыланган аскер күчтөрү жооп бериш керек. Азыркы күндө биздин жигиттер баары барып аскерге кызмат өтүүгө абзел. Эмне үчүн? Кичинекей калыппыз. Коркунучтар көбөйүп жатат. Анын формалары да өзгөрүп жатат. Ар бир кыргыздын жараны аскерде кызмат өткөндө жок дегенде язык программирования деп коет. Бир язык программирования билиш керек. Компьютер менен иштегенди билиш керек. Жаңы тажрыйба алыш керек, жаңы профессия алыш керек болсо. Ошол армияда өткөн күндөр, кызмат өткөн күндөр чыкканда биздин жигиттерибиз өнөр алып чыгыш керек жок дегенде. Ал эмнеге жардам берет? Армиядан кийин дагы, аскерден кийин дагы жөнөкөй жашоодо ошону түшүнгөн балдар, башка коркунучтар, башка жол менен келип аткан коркунучтарды түшүнгөн жарандарыбыз үйүндө болсо да туруштук бере алат. Биз вертолеттун санын көбөйтүшүбүз керек. Дрондорду алып келиш керек. Высокоточный оружие деп коет, ошолорду менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Мындан сырткары тоолук жерде жашайбыз. Биздин ошол жакта коркунучтар да башка. Ошого жараша мында десантно-штурмовой горный бригада деп койчу, ошону жашашыбыз керек. Горный стрелки. Жакшы сөз бар, өзүңдүн жоокерлериңди бакпасаң, башкалардын жоокерлерин багасың деп. Ошондуктан биздин армия жаңы туруштук бере турган армиялардын бири болуш керек да.